Acayip koz ekenine talaşsız. Karagılaçı, tegeregi toğları menen kurçalgan. Abasının tazalığı koңулумду sergitет. Isı kölümdar basası olğon, 9 yolдун doğumat algan, balıkçı şары менен киндик канын тамган ата журттун болуп калганына өзүмдү бактылуумун деп сеземин. Isı көлдү даңазалап, дала якындатып ыр жаратышса, жазуучулар тамшандырган көлөмдүү чыгармаларды жазып келишти. Манас бабабыз биринчи жолу Алтайдан Ала тоого келатып, 3 каркырадан өтүп, кызыл кыя менен кыялай түшүп, мелтиреп жаткан Iсы көлү көрүп, сулуулугуна таң калып, жанындагы Ажыбайга кеп салган экен. Ажыбай, ушундай да сулуу көл болобу? Ушундай да кооз жер болобу? Суук көзгө көрпөспөс, уплас бутка бастырбас, кир колго карматпас кыргызымдын бээрине жарыша кереметтүү көл экен го. Андан кийин Манас бабабыз төмөнгүдөй бата берген экен. Айланайын көлүм, кылымдардан бери келаткан касиетиңден жазба. Элим үчүн акчолтой болот, сулуулугуңду, байлыгыңды, буга урматына кылымдардан кылымдарга элим көрсүн. Мин деп бата берген экен. Ал эми бүгүнкү күнү ажайып кооз көлүмдүн тагдыры кандай? Жакында көлдө жайкы сезон башталат. Көлгө Кыргызстандын ар тарабынан жана башка чет өлкөлөрдөн эс алуучулар келишет. Бул жакшы көрүнүш дечи, мени бушайман кылган эс алуучулардын жана өзүбүздүн улутубуздагылар көлүбүзгө кайдыгерлик менен мамиле кылып, таштанууларды олтурган жерлерине таштап, көлдүн жээгин булгап кеткени. Көлгө тегеретте салынган пансионаттардын тазалоо курулуштарынын жоктугу, алардан аккан ыплас сууларды көлгө куюшу, малды туура эмес жайып, бактарды кыйып, мергенчилик жана браконьердик кылмыштарды жасап